Inşallah bu жерде отыргандар көпчүлүгү жаштарсыңар. Өтө жаш балдарда отурасыңар. Жашы өткөн аксакалдар азыраак. Жараткан Аллах субханаху ва таала өзүнүн сүйүктүү пайгамбарынын улуу сапаттарынын бирөөсүн ушундай айрыкча белгилеп кеткен. Аллах таала сабатсыз окуганды билбеген пайгамбарды сабатсыздардын арасынан чыгарамын деди. Мен ушундай пайгамбарды жөнөтөмүн, бүткүл өмүрүндө эч качан жалган айтпайт деди. Субханаллах. Ушундай адамды жөнөтөмүн, эч бир адамдын көңүлүн оорутпайт деди. Бул биз үчүн оор нерсе, бул нерсе. Нафил намазды окуш койсо боло берет, нафил ибадаттарды кылса болот. Тахажжудду окуш деле оңой. Ажыга жөө барып келиш кыйыныраак, бирок аны кылса да болот, ал деле оңой эле. Бирок тилди сактоо башка бирөөгө азар келтирбей, башка бирөөгө зыян келтирбей турган кылып тилди сактоо өтө кыйын. Бул амалдардын дагы эң улуусу. Бүткүл өмүрүндө деп жатат пайгамбарыбызды. Бир дагы адамдын көңүлүн оорткан эмес дейт. Кимдир бирөө айтышы мүмкүн да, Тарик Жамил жөнүндө, мен жөнүндө. Мен көңүлүмдү оорутtu, кагып койду мени депчи. Пайгамбарыбыз жөнүндө кафырлар да кантип айткан эмес. Пайгамбар кафырлардын да көңүлүн оорткан эмес. Пайгамбар жөнүндө керек болсо бир дагы сахабасы, бир дагы таанышы айткан эмес. Бир дагы аны басмырлантып, аны кысымга алган мушриктер дагы пайгамбарыбыз биздин көңүлүбүздү оорутtu деп айткан эмес. Пайгамбарыбыз жумшак сөз сүйлөгөн, пайгамбарыбыз балдай таттуу сүйлөгөн. Пайгамбар сахабалардын бири Абу Дуджана деген болчу. Ошол сахабалардын бири пайгамбарыбыздын бардык сапарларында пайгамбарыбыз менен бирге болгон. Адамдар айтышат 124 миң сахаба болгон деп. Ал 124 миң деген ажылык кылган сахабалар гана. Бардык сахабалардын саны 400дөн 500 миңге чейин. 400 миңден 500 миңге чейин болгон. Ал 124 миң деген ал ажылыкка барган эле сахабалар. Ошол убакта Чечек деген бир оору болгон. Ошол себебинен дагы ажыга барбай калгандар болгон. Эми сөзүн кыскасы, ошончо көп сахабалардын арасынан дагы да жүргөн, сапарга бирге барып жүргөн сахабалардан 200 эле дана болгон. Ошолордун ичинен жаңы биринчилерден динди кабыл алган эң пайгамбарыбыздын сүйүктүү сахабалардын бири Абу Дуджана айтат: "Эй адамдар" дейт. "Силер билесиңерби, мен ушундай амалым бар" дейт. "Менин күнөөлөрүм кечирет, мен ошол амал менен канааттанам" дейт. "Ошол амалым кайсы экенин билесиңерби" дегенде элдер айтты. Сахабалар айтты: "Я Бадыр салгылашуусун айтып атасыңбы" деди. "Жок" деди. "Ухуд салгылашуусубу?" "Жок" деди. "Я Хайбар келишимин айтып атасыңбы" деди. "Жок" деди. "Аны эмне" деди. "Акыркы кылган ажылык сапарың болгондур балким" деди. "Жок" деди. "Ал дагы эмес" деди. "Уккула" деди. "Уккула" деди. "Ал эмес" деди. "Ал эмне" дегенде сахабаларга айтты: "Эми угуп тургула мен" деди. "Менин эң жакшы амалым" деди. "Бул менин сыпатым" деди. "Бирөөгө" дейт, "Мен тилим менен өмүрүмдө бир дагы азар келтирген эмесмин. Жана бирөө мага мени капа кылган болсо, мен аны чын жүрөктөн кечирбейм, жүрөгүмдө сактабаймын" дейт. "Ушул сапат менде бар" деп айтты.